Тожума кызы Эленора, Нарын областынын Жумгал району Меңкуш айыл өкмөтүнөн келдим. Бул кечээки 26 марттагы 2 күндүк семинар бизге чоң таасирин берди. Бул климаттын өзгөрүшү жана мөңгүлөрдүн азайышы, айыл чарба көйгөйлөрү, ошондой эле биздин ден соолукка тийгизген таасирлери жөнүндө аларды кантип алдын алабыз жана кандай жол менен чечебиз деген семинарлар болуп жатат. Бул жердеги бизге ошол семинарды өтүп жаткан баардыгына ыраазычылык билдиребиз жана бул деген көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат климаттын өзгөрүшү. Ошол себептен биз ушул менен эле чектелип калбастан аны алдын алуу үчүн көптөгөн иш-аракеттерди кылышыбыз керек. Ушул менен эле чектелип калбастан муну ар бир аймактарда өнүктүрүшүбүз керек деп ойлойм. Ошол менен биз климаттын өзгөрүшүнүн алдын алабыз. Токтото албасак да алдын алабыз деп ойлойбуз. Мен Жалал Абад областынын Таш көмүр шаарынан келип отурам аталган семинарга. Семинарыбыз климатты өзгөртүү боюнча болуп өтүп жатты. Бул аталган семинар абдан пайдалуу жана актуалдуу деп эсептейм. Эмнеге дегенде бул аталган маселелер бир гана Кыргызстанда эмес, жалпы дүйнө жүзүндө чоң көйгөй бир жаратуу деп эсептесек болот да. Аталган бул семинарда алган билимимди албетте өзүм жана өзүм жакындарыма пайдаланууга сунуш берип кетмекчимин. Ошондой эле бул жекте өтө орчундуу маселелер каралып, чечүү жолдорун дагы бизге түшүндүрүп беришти. Аты жөнүм Ала Тураева Нурила, Жалал Абад областынын Жалал Абад шаардык мэриясынан келдим. Кечээки жана бүгүнкү өтүлгөн семинардагы климаттык өзгөрүштүн жалпы адам баласына жана жаратылышка тийгизген таасири боюнча семинардагы алган менин билимим өтө чоң, мага бир чоң таасир берди деп айтам. Анткени азыркы замандагы глобалдашкан замандагы бул көйгөйлөрдү чечүү боюнча көйгөйлөрдүн актуалдуулугун алдыга алып чыгуу дагы өтө чоң бир эрлик деп эсептейм. Ошондуктан бул семинардан алган билимдердин баардыгын туура жолго пайдалануу, бир эле өзүм билип калбастан ошону башкаларга да жеткирүү дагы мен үчүн өтө жакшы бир мүмкүнчүлүк деп эсептейм. Ошондуктан бул семинардан алган билимимди, бул семинардан алган тажрыйбамды башкаларга сунуштоону туура деп эсептейм.